Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы Озеки тарых усулу жөнүндө өзүбүздүн сабагыбызды улантабыз. Өткөн сабакта биз бул усул кандай колдонулат жана кайсы илимдерде колдонулат, анын келип чыгышына эмнелер өбөлгө болгон деген сыяктуу суроолор жөнүндө сөз кылып, аягында ошол усулду колдонуунун негизги баскычтары жөнүндө сөз кылганбыз. Алдында биз теманы тандоо жана маекти баштоо, ошо баянды кантип баштайбыз, ушулар жөнүндө сөз кылганбыз. Эми ошол теманы улап бир нече мисалдардын негизинде ошол изилдөө суроолорун аныктаганда кандай иштерди аткарабыз, ушул жөнүндө сөз кылсак. Биз башында бир өтө кенен теманы алабыз да, анан ошол темалардын тизмесин түзүп, тема деп биз бул жерде изилдөөнүн темасын айткан жокпуз, биз маселелер жөнүндө айтып атабыз да, маселелер, суроолор, ошол теманы ачып берүүдөгү жагдайлар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Ошондо биз өзүбүздүн бир темабызды тандагандан кийин, мисалы үчүн согуш учурунда согуштун өзүнүн кайсы бир заводдун жумушчуларына тийгизген таасири деп бир изилдөө жүргүзсө, мунун негизги жалпы темасы согуштун таасири болуп атат да. Анан ушуну теманы тарайтып, тактоо кандай жүрөт, ушул жөнүндө сөз кылсак, ага бир мисал келтирип, анан ушул багытта кантип иш жүргүзүштү түшүндүрүүгө аракет кылсак. Эң биринчи кезекте биз теманы койгондо же маселени койгондо бир нерсени эске алышыбыз керек. Биз деген биз изилдеп жаткан көрүнүш же окуя же болбосо бирөөнүн өмүр баяны же бир кайсы бир үй бүлөнүн жашоо таржымалы канчалык типтүү экендигине көңүл бурсак да, биз канчалык ушуну типтүү деп эсептейбиз же башкаларга дагы мүнөздүү, жалпыга мүнөздүү көрүнүш деп эсептейбиз. Жана ошол эле убакта эмнеси менен ушул жекече көрүнүш ошо жалпы өңүттөн алып караганда айырмалуу бир өзгөчөлүктөргө ээ экендигин көрсөтүшүбүз керек. Башкача айтканда, бул өтө субъективдүү жеке кишинин жашоосу, жеке кишинин көз карашы болуп атканы менен ошол жерден жалпылыкты да издейбиз жана ошол эле убакта өзгөчөлүктү дагы издегенге аракет кылабыз. Мен жана жогоруда айткандай, азыр бир изилдөөнүн негизинде ушул нерсе кандай ишке ашат түшүнгөнгө аракет кылып көрсөк да, жана маселелерди аныктоо жолу кантип ишке ашат. Дүйнөлүк согуштун, экинчи дүйнөлүк согуштун Американын жашоочуларына, Америкада бир кичи чакан шаардын жашоочуларына кандай таасир тийгизгенин изилдөө үчүн бир окумушту ошол жердеги бир завод бар экен, чоң завод. Ал согуш учурунда куралдарды чыгаруучу заводко айланган экен да. Башкача айтканда, завод мурда башка нерсе чыгарса, эми куралдарды чыгарууга өтөт ошол учурда. Демек, мындай көрүнүштөр бардык эле жерде болгон. Мисалы үчүн, ошо экинчи дүйнөлүк согуш жүрүп жатканда, ал биз айткан Советтер Союзунун аймагында деле ушул иштер болгон. Демек, согуш бул өтө кеңири түшүнүк, согуштун таасири кеңири түшүнүк. Ал эми бул жерде изилдөөчү бир конкреттүү жерде конкреттүү бир кишилердин жашоосуна тийгизген таасири катары изилдеп жатат да. Ошентип ал өзүнүн темасын чектегенге аракет кылып атат. Эми бул жерде албетте маалыматтар маектеш аркылуу, интервью аркылуу топтолуп атат. Ал үчүн биринчи ошол заводдо иштегендердин тизмесин түзүп алып туруп, анан ошолор азыр бар болсо ошолорду алып, азыркы кезде иштебей калган мурдагы заводдун аймагына алып барып, ал жерде экскурсия жасатып, андан кийин экскурсиядан кийин аларды чогултуп алып, ошол учурда эмнелер маанилүү болгон деп жалпы суроону коюп, алар менен маектешет да. Анан алар заводдун аймагына кирип чыккандан кийин мурдагы окуялар эске түшүп, анан эмнелер маанилүү экендиги жөнүндө өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшкөн. Ошонун негизинде изилдөөчү кайсы маселелерди аныктап, кайсы маселелер жөнүндө сөз кыла тургандыгын тактап алат да. Андан кийин экинчи баскыч болуп, ал китепканадан ошол согуш тууралуу маалыматтарды жыйнайт. Кийинки кездерде социальная история же коомдук тарых деген бир тармак
абдан өнүгүп жатат. Бул коомдук тарых деген ошол тарыхый окуяларды коомдун мүчөлөрүнүн көз карашында чагылдыруу деген да. Ошондой материалдар менен таанышып, ошол коомдук тарыхта ошол согуштун, ошол заводдун жумушчуларынын жашоолору жөнүндө эмнелер жазылыптыр, эмнелер айтылыптыр, ошолорду окуп, анан мурдагы жумушчулар сунуш кылган маселелерге, темаларга дагы кошумчаларды киргизет. Ошентип изилдөөчү адабияттарды окуп, китепканаларда иштеп, анан ошол заводдун жумушчулары менен жолугуп, өзү изилдей турган маселелердин бир түрмөгүн аныктап алат да. Андан кийин кийинки баскыч болуп, ошол өзү изилдеп жаткан көрүнүштү же болбосо окуяны же бирөөнүн жашоо баянын тарыхый жактан бир контекстке байланыштыруу, ушул негизги нерсе болуп эсептелет да. Демек, бул биз айтып аткан нерсе кандайдыр бир тарыхый окуя, мисалы үчүн согуш, дүйнөлүк согушка карата ушул кайсы жагдайларды ачып берет деген суроого жооп издейт. Анан ошол анын бир тарыхый окуяга байланышкан жактарын аныктайт да. Андан кийинки бул интервьюга план түзүп баштайт. Бул интервьюга план түзгөн, бул интервьюга түзүлгөн суроолор эмес, бул жалпы интервьюга болгон даярдык болуп эсептелет. Ал үчүн жалпы бир маселелердин буга чейин маектешүүнүн же болбосо китепканада иштөөнүн негизинде келген жалпы маселелерди тактап, анан ошолорду изилдөө үчүн интервьюда эмне деген суроолорду көтөрөт, эмне деген маселелерди көтөрөт, ушул жөнүндө иш алып барат. Бирок ал интервьюга бир маселелерди аныктап жатканда бир конкреттүү суроолордун тизмеги, же биз буга чейин интервью жөнүндө сөз кылганда структуралисттик интервью деп, структуралык интервью деген түрүн өткөнбүз да. Анда белгилүү бир сандагы суроолор түзүлүп, анан ошол суроолор ар бирине жооп алууга аракет кылып, биринин аркасынан бири берилет. Ушул сыяктуу нерсе болбойт бул жерде. Бул жерде жалпы биз айткан маселелер аныкталат. Ошол маселелердин ичинен муну биринчи, муну экинчи сурайм деген нерсе да жок болот, кайсы бир ирет да жок болот. Анан интервью башталаардын башында эле эгерде берилген суроонун кээ бирлөрү жооп берүү кыйынчылык туудурса, анда жооп бербей коюу мүмкүнчүлүгүн биз баяндоочуларга эскертип койсок болот. Эми ошондогу берилген суроолор же ошо маселелер, айтылган маселелер биз айтып аткан баяндоочуга кандайдыр бир багыттоочу гана мааниде колдонушу керек да. Биз башында айтып кеткендей, бардык баяндоо, окуянын кандай көрүнүшү, кандай бизге айтылыш, кайсы фактылар тандалышы, бүт баарын баяндоочу чечкенден кийин биз койгон маселелер бул деген көбүнчө изилдөөчүнүн өзү үчүн керек да. Демек, ошол маселелерди көрүү үчүн изилдөөчү кандай бир маектешүү алып барыш керек, кандай суроолорду бериш керек деген сыяктуу нерсени чечет. Ошондуктан баяндоочу эч убакта берилген маселелер менен чектелбейт. Ал деген өзүнүн өмүр баянын толук айтканга, эгерде бул өмүр баян болсо же жашоонун бир жашоосундагы бир маанилүү окуя болсо, ошону толук айтканга аракет кылат. Же болбосо изилдөөчү айтпаган, камтыбай калган жактарын өзү кошуп айтып кете алат да. Башкача айтканда, бул эркин болот. Андан кийин, эгерде биз кайсы бир тарыхый окуяга байланыштуу гана жактары жөнүндө сөз кылсак, мисалы үчүн биз жана согуш жөнүндө сөз болгондо, ошо согуш учурундагы эле анын жашоосу менен чектелбестен, бүтүндөй өмүр жашоосу жөнүндө дагы баянды угабыз. Анткени бул оозеки тарых деген өзү ушундай жанр да. Бул деген топтолгон маалымат, бул изилдөөчү менен калбастан кайсы бир кишинин өмүр баяны же оозеки тарыхы катары архивдерге өткөрүлсө, бул бир нече жолу башкалар тарабынан дагы колдонулат. Эми негизинен эле ушул оозеки тарыхты түзүп жатканда темалары негизинен кандай көрүнөт? Көбүнчө бул баяндоо хронологиялык тартипте болот да. Бул хронологиялык тартипте болгондо, демек, ал өзүнүн
жашоосун башынан баштап ошо бүгүнкү күнгө чейин айтып берет. Эгерде бул өмүр баян түрүндө көрүнсө, мисалы үчүн качан, кандай үй бүлөдө төрөлгөнү, ата энеси, жакын адамдары кимдер болгондугу, жана ошондой эле бала чагы жөнүндө эскерүүлөр, андагы бир маанилүү окуялар жана башкалар жөнүндө. Мисалы үчүн буга чейин биз сөз кылган Сергей Соколовскийдин автоэтнографиялык этюддарында бийлик жөнүндө деп айтып атпайбызбы, теманы изилдөө үчүн Соколовский ошо өзүнүн бала чагына кайрылып, анан өзүнүн ата энеси, чоң атасы жөнүндө абдан деталдуу маалыматтарды берет. Андан сырткары бала бакча, анын чоң атасынын үйүнө барып, айыл жеринде жүргөн, айыл менен шаарды карама каршы коюп сүрөттөөсү, ошондогу баланын ички сезимдери, бакчадагы түшкөн сүрөттөрүнөн бери бүт баары майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөлгөн. Демек, озеки тарых деген нерсе, озеки баян деген нерсе ушундай жашоодогу бир ошол айтып баяндоочуга маанилүү көрүнгөн нерселер аркылуу кандайдыр бир типтүү нерселерди алып чыгууга жардам берет. Изилдөөчү биз айткандай ошол атайын даярданып, анан суроолорду түзүп баштайт деп атпайбызбы. Анан ошол негизи эле суроолорду түзүүгө келгенде эки жолду эске алыш керек да. Суроо бир эки жол менен түзүлөт. Биринчи жолу кишинин жекече жашоосунан баштап, мисалы үчүн ал ким, качан төрөлгөн, кайда төрөлгөн, ата энеси кимдер болгон деген жекече нерселерден баштап, анан жалпы нерселер менен аяктап жыйынтыктоодо, же экинчиси болсо тескерисинче жалпы нерселер менен баштап, мисалы үчүн жалпы согуш жөнүндө бир маселелер, согуштун өзү келиши, анын деген элге таасир этиши жөнүндө жалпы нерселерди баштап келип, анын аягында анын жеке жашоосун, баяндоочунун жеке жашоосу менен жыйынтыктоо. Демек, ушул жолдон кайсынысын тандоо бул изилдөөчүнүн өзүнүн, бирок көпчүлүк учурларда эле озеки баян жалпы суроолордон башталат да. Бул деген бир жагынан баяндап жаткан кишинин ачылышына жардам берет, экинчи жактан бул ага кайрадан эле эркиндик берип, өзүнүн жашоосун ошо тарыхый окуяга же коомдун жашоосуна байланыштырууга жардам берет. Мисалы үчүн, эгерде биз кайра куруу жөнүндө изилдөө жүргүзүп жатсак, анда биз бир кишиден ошо кайра куруу жөнүндө маалымат жыйнап аткан болсок, башынан эле биз кайра куруунун оң жана терс жактарын билебиз, анын терс жактары жөнүндө эмне айта аласыз деп койсок, биз ошол маалымат берген кишини чектеп койгон болобуз да. Демек, ал башынан эле ушул терс жактар жөнүндө айтышым керек экен деп кыйналып, ушул терс нерселерди эстөөгө жана ошолор жөнүндө жыйынтык чыгарууга аракет кылып баштайт. Тескерисинче, биз жалпы нерсе, жалпы суроо, кайра куруу жөнүндө жалпы суроо менен баштасак, мисалы үчүн ошо кайра куруу учурундагы эмнелер сиздин эсиңизге калды, же ошол жылдардагы бир урунттуу окуялар жөнүндө айтып бериңиз десек, анда бул жалпы нерседен баштап, анан өзү кайсы окуяларга басым жасашты, кайсы маселелерге басым жасашты өзү чечет, жана кандай мисалдар жөнүндө сөз кылышты өзү чечет да. Биз бул жерде изилдөөчүнүн чектеген таасирин көрбөйбүз. Биз бул жөнүндө суроолорду түзүү жөнүндө дагы кийинки сабактарда улантабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.